Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандардын иш аракеттерин жана мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВ кайгул программасы. Студияда мен Каныбек Асанкараев, саламатсыздарбы? Бүгүнкү көрсөтүүбүз ТВ кайгул программасынын Ош шаарында кайгул милициясы менен биргеликте өткөн ишинин акыркы чыгарылышы болмокчу. Айтсак, буга чейин канча ирет бейбаштар менен алышып, тартип бузуп эркелеген айдоочуларга чара көрүшсө да, акыркысы тартип сакчылардын бир күндүк убактысын алды. Айдоочуда эмес, жүргүнчү болуп келип, акыры негизги каарманга айланган жаран туурасында биздин сюжет. Кара түстөгү байым бөлгүсүндөгү унаа туурасында кайгул милициясына алдыңкы капталын терезелерин караңгылатып алып жүрөт деген билдирүү түшүп издөөгө алынган. Биздин чыгармачыл топ менен бирге жүргөн экипаж мынтип аны токтоп турган жеринен жолуктурушкан. Ордунан анын маалыматты тактап алышкан соң тегеректен айдоочусун издеп, бирок көрүнбөгөндүктөн мамлекеттик номурларын чечип алууну көздөшөт. Алгач аркасынан анан алдындагы мамлекеттик номурларын чечкичи бул унааны тегеректеп көрүүчүлөр чогулуп калышты. Тартип сакчыларынын айтымында унаанын айдоочусу булардын арасында да болушу мүмкүн. Бирок албетте эч кими добуш бербегендиктен жана унаа меники эмес дегендиктен номурларын чечип гана тим болушту. Айдоочулук күбөлүгүн алып, тонировка боюнча айнектери караңгылайтылган боюнча протокол түзүп беребиз. Азыр казайны жоктугуна байланыштуу мамлекеттик белгисин өз алдынча чечип алып, номериге протокол түзүп беребиз, административный штраф. Ал эми айдоочусу номурун урдап кетти деп ойлобосун үчүн ага ордунан атайын кат жазылып, каяка кайрылуусу көрсөтүлүп, терезесине тиркелип калтырылды. Водитель болгон болсо чакырсаңар, биз акчага протокол түзүп беребиз. Болбосо номери гайында. Кийинки тоскон унаасы эле асман өңүндөгү Мерседес болду. Бирок Мерседестин айдоочусу тартип сакчынын буйругун теңине албай кетип калууну туура көрдү. Кайгул милициясы ошол эле замат аркасынан ээрчип кетишти. Мынтип баш ийбей кете берген айдоочунун аркасынан тез эле жетип барышты. Жанына жеткен соң атайын белгилерди жандырып, алдынан чыгып гана токтотуу мүмкүн болду. Айтсак, тартип сакчы чыгып документтерди сураганда бул унаанын рулун айдоочу башкарганы менен айдоочусун жанындагы жүргүнчүсү башкарат экени белгилүү болду. Айдоочусу суууртап алганда эле унчукпай отурса, жүргүнчүсү сүйлөшүп жатты. Я. Айдоочулук күбөлүк, техпаспорт. Көтөр берсең. Техпаспортты берсең. Праваңыз барбы, айдоочулук күбөлүгүңүз? Ооба, берип атпайсыз сага, берсең. Жок, бар экен бул. Жок, техпаспорт бербейсиң. Колуңа алганга акың барбы, окуганга же акың барбы? Акым жок окуганга. Жок, мен сага окутканга колуңа берип койдум да. Просто мен сага берип атам. Хорошо, айдоочулук күбөлүгүңүздү бериңиз. Жок, сравнить мен айдоочулук күбөлүктү бул жактыкын берип атам. Жок, бул жактыкын бериңиз. Берип атам, сен техпаспортты окубайсыңбы? Номер менен сравнить эт. Ооба, ошол номери, ошол. Эми техпаспортты будь добр, берип кой мага. Айдоочулук күбөлүгүн берсин. Берем азыр, сен мен акың жок, алып алганга. Мен алып алган жерим жок. Айдоочулук күбөлүгүн сурап атам. Сен таанышканга акың бар, туурабы? Ооба, таанышып атам мен азыр. Тааныштыңбы? Эми таанышып коюп кой. Хорошо. Номер менен. Мага берип кой, мен сага техпаспортты берейин, анан праваны берейин. Мына техпаспортуңуз турат бул жерде. Мага берип койгоң. Айдоочулук күбөлүк барбы? Бар. Бул жактын айдоочулук күбөлүгү барбы? Жактыкын берип атам мен сага. Ал сиздики экен, ал айдоочулук күбөлүк. Бул жактын айдоочулук күбөлүгү. Жок, бул керек. жактыкын берип атам мен сага. Мен өзүңкү мына, берке. Сен техпаспортты бер. Колуң алып ал, бербей койгонга акың барбы, жокпу? Мен бербей кое элекмин сизге эле. Анда бер, мен сага техпаспортты. Сиз пассажирсизби? Мен эгесимин, Хорошо, укаңыздын айдоочулук күбөлүгүн көрсөтүңүз мага. Сен мага техпаспорт берсең, мен сага айдоочулук күбөлүктү берем. Жок, сиз условия койбоңуз, сиз биринчи айдоочулук күбөлүгүн бериңиз. Мен сага условия койгон жокмун. Анда бербейсизби анда айдоочулук күбөлүгүн? Айдоочулук күбөлүгүн бериш үчүн сен мага
Мен машинамдын собственный частный территориядагы берген тех паспорту берип кой, мен сага айдоочу көлүк экосукунду берейин деп атам. Сиз бербейсизби? Макул, бериңиз, мен. Сен бербейсиң, мен сага берейин. Жок, сиз биринчи айдоочулук күбөлүгүн бериңиз. Анан кийин мен алып алсам, анан айтыңыз. Сен удачаңды көрсөтчү. Сиз биринчиден бериңиз. Берем. Ким деген? Унчукпаган айдоочунун жүргүнчүсү мынтип тартип сакчыларды такалай берди. Эмнегедир жаш балдарды алдагандай эле алгач берип алып, анан кайра мага кайтарып берсең, кайра берем деп жатты. Айдоочулук күбөлүктү да айдоочунукун эмес, өзүнүкүн сунуп берип, кайра кайтарып алды. Бул жактагы сүйлөшүүлөр анан айдоочу эмес эле жүргүнчүсү менен болуп жатты. Аңыздын правасын бериңиз. Үкәм правасын. Алыңыз ошону. Сен мен частный собственностьта мен Мен машинам... сизди биринчиден тех паспортуңузду алып алган жерим жок. Сиз бериңиз, мага көрсөтүңүз. Сен колуңа алганга акың барбы? Жок бакым. Акың жок сен. Неге? Биз өзүбүз токтоп, мынтай Сиз токтобой келатасыз. Ал жактан тосуп атабыз, сиз Сен акың барбы ошону алып алганга? Байке, сиз ичип алыпсыз. Абыйда актын көбөлүгүн бериңиз. Мен ичип алган үчүн үкәм коет. Ошон үчүн. Мына көлүк бар. Бербейсизби ошону? Эмне Бергим келбейт, сен бермей сайын мен бербеймин сага. Сиз бермейинсен мен бербейм. Сен акың барбы? Мен тех паспортун мен алып алекмин сизге. Биринчи айдоочулук күбөлүгүн сен берсең мен берем деп атам. Айдоочулук күбөлүгүн бериңиз. Не кыласың сен мага? Мен өзүм частный собственностьтагы машинамдын тех паспортун берип кой үкәм. Беремин. Мен тех паспортуңузга протокол түзүп, праваңызга тех паспортуңузду кайтарып беремин. Анда сен мага бер тех паспорт. Мен жазып алып туруп анан беремби? Кандай сен жазып аласың, мен нарушение кылбасам эчтеке? Непочинение кылып атпайсызбы? Токтобой келатасыз. келатасыз. Кандай непочинение? Тоскон учурда токтобой келатасызбы? Сен качан тостуң сен? Тос, мен сизге далилдеп берем. Кантип далилдеп бер, анан кийин мен сага берейин. Тартып турат сизди. Ошол тоскондон бери. Сен далилдеп бер. Жок, тоскондон бери, токтобойго келатканыңыздан бери тартып турат. Койчу, сен тоскон жоксуң, сен жок элең ал жерде. Анан? Сен аркаман кууп келе тосуп атпайсың. Жөн аркаңыздан кууп келе беребиз. Бардыгы бар. Көрсөтүп койсоң эмне? Көрсөткөндө мен ийимин правасы менен отурузуп алып азыр кафеден чыгып правасы бар экенин Сен акың бар, сен тех паспортту алып алганга. Сиз Кара, колуңда турат. Турат мына. Колуңда турат. Жок, сиз үкәңиздин правасын бересизби? Тех паспорту алып алып тур, берги чык. Чык деген жерим жок мен сизге. Правасын көрсөтүңүз деп сурап атам жанатам. Правасын көрсөтүп атам мен сага. Бербейсизби правасын? Сен тех паспорт бер, анан кийин мен сага права. Алло, аялыңыздын правасы экен ал. Мыналчы, үйдүмки. Мынал инимкичи. Бербейсизби? Ошол сиздики ал. Сен тех паспорту бер, мен сага инимкини берем правасын. Жок, бере албайм мен. Сиз биринчи правасын бериңиз анан. Сен бере албаганда акың барбы? Машинасын стоянка коюп, акың барбы сен? Түзүп анан берем. Правасы барбы? Бар. Көрсөтүп койсуңбу? Бул акысы барбы тех паспорту алганга? Жок, сиздин текшергенге алып кете бер. Эртең сүйлөшөбүз. Алып кете бер. Акың бар тех паспорту жөнүндө алып алганга? Сиз правасын бересизби? Правасын неге берем? Сен тех паспорт берсең мен праваны беремби? Жок, неге бербейсиз правасын? Акыры айдоочунун өзү менен да сүйлөшүү мүмкүн болду. Аны дагы сырткары чыгарганда гана үнүн угушту. Көрсө айдоочунун өзүнүн айдоочулук күбөлүгү жок экен. Айтымында башка унаага калтырып коюп, бул унааны башкарып алган. Мен тех паспортун берип кой. Акың барбы? Колуң тарт, Тартчы. Колуң тарт. Кем? Түшүп алсаңыз. Час сопсуз. Правасы жок болсо түшүп аласыз. Не кылсын? Права барбы? Кана бербейсиз? Ал мен сүйлөшүп атам. Жок, мен сүйлөшүп атам. Оода. Бербейсиңби права? Берем. Кана ошол болду эми убакыт албай. Төлөнө берем эмес. Ке боле. Эми атың ким? Талай. Акың бар тех паспорт. Праваң каякта? Машинада дедим. Жок дебейсиңерби? Ошол да баягы эле айтпайсыңбы? Жөн эле эмне меники Эксплуатациясы мен не алайын, айда толган сен правасы бар болсо айдаганга акың бар. Ешким жок болду. Ошон үчүн айдадым. Ошону токтоп койбойсуңбу? Ошон үчүн кетип калдың да качып. Айда деди. Мен эме кылган жокмун. Аны качкан жокмун мен. Жок, азыр мына токтоп эмне токтоп койдуң? Жөн токтоп кой да. Бияк кайтып атсам мен. Кайтып атканда сен азыр барып сүрбөйүң да. Бияк кайтып атат деп. Мындай отур. Эжеке, нарак жылып аласызбы? Кака жылы? Отуруңуз. Кака жылы?
аялына берип койду күлүшүн. Айдоочулук күбөлүгү жок турбайбы? Калып Кимди? калды. Берки машинада алып кетти. Мен эмне көрсөтөм байкам? Ал сиз өзүңүздүн көрсөтүп атасыз. Бул водитель айтып атат, сүрүп атат. Сен кандай адамсың? Мен атайын ичип алгандан кийин чыгып бул. Жок, Врачкам ошону чакырып айдаганда айдап кетип дагы аткан. мындай неме керекпи? Права менен айдайбы же жөнүн айдап кетөбү? Кандай бул правасы жок болсо мен чакырам бул. Правасы машинада экен, башка машина өзүнүн машинасында экен. Сурабайсызбы өзүнөн? Эмнеге сен андай деп? Бияк спорт этпейбиз сен. Өзүнөн сурабайсызбы? Эмнеге сен праваң каякта депчи? Турбайбы? Ошолор. Сиз кайра бизден сурап атасыз. Эмнеге Эмне кылыш керек? Эмне кылыш керек? Айтчы. Айдоо, машина стоянкага барыш керек. Кандай стайка барат? Убактылуу короого. Кандай стайка барат эгер? Айдоочулук күбөлүгү Нарушение жок кылбаса, эчтеке кылбаса, эмнеге стайка барат? Нарушение права жок жүргөн нарушение эмеспи? Кандай правасы бар албады? Үйүндө правасын сураган жокпуз биз. Жанында мына азыр наместе турганда права бар. Булуна бул жүргүнчүнүкү экени анык болду жана айдоочу чыгар менен темир тулпардын кожоюну ачкычын артында отурган келинчегине каттырып коюптур. Айтсак буга чейин айдоочуну бул жүргүнчү башкарса, ачкычын каттырып койгондон кийин бул жүргүнчүнү келинчеги башкарып алды. Унааны калтырып кете берели деп буйруп, көчөнү көздөй чыгышты. Сиз тура эле кылып атасыз, ичип алып айдабай кетип атасыз, туурабы? Ооба. Алып келиңиз күлүштү. Кайсы Аркада. Айдаган башкада. Оке. Аркада жеңачканын сумкасын салдырып койду күлүштү. Эжеке берип коюңуз күлүштү. Жок, айдоо сиз ойлосоңуздар өзү могу Сен водитель. өзүңө жооп бересиңби эртең? Водитель. Водительдин правасы жок жүрөт. Кандай акысы бар? Өзү айтып атат, права жок. Өзү айтып атат водитель. Не? Правам жок, айдоочулук күбөлүгүм берки машинада дейт. Турсаң мен ичип алдым, кел укам айдап кет Туура. десең болбойбу? Туура. Мен өзүм айдапсам азыр ясайт элең, туурабы? Жок, түшүнүп атабыз. Иши окуя кылмаксыңар, Ошо туурабы? права. Мен ошончо баарын айдатпайсызбы? Права Эй. баарын айдатпайсызбы? Жогун айдатпайсыз. правасы бар бул баланын. Эми үйүндө экен да, азыр жанында жок да, неместе жок болот го. Факт жок да азыр. Силер эмне кылып атасыңар, Нормальный адамдар турсуңар. Эми сиз эмне башкача? Башкача эмес, мен атайын. Нормальный адамдар эмес. Сиз Зато правазы эптемесе тосуп коесуңар. Правазы- Сиздер законду жүрбөйсүңөр мен сен. карасаңыз правазы жок үчүн Күлү күч нарушение колдоп, болот мындай да. кылса сразу прокатывать. Не надо, зачем? Улка барса. Пускай бас едет пешком. Что хотят, то и делают, пускай с машиной. Закрывай. Эвакуатор чакырыңыз. Акың барбы? Собственность. Не говорит. Алчы, акың барбы? Колуң мындай кылчы. Эртең прокуратура менен эмне кылат? Колу тисин. Чумой бир нерсе бас жүр. Бир нерсе жок болсо жооп берет эне. Көтүңөр. Ачык коюп кой, ачык коюп кой бас. Жоголсун. Номер жоголсун ушу. Токтоп тур. Значогуң канча? Хармон. Значогуң канча? Зря жөнөк адам эмес. 051. Снимай, снимай. 051. Кимсиң сен? Беки? Старшина. 051. Фамилияңды айтпы? Успокойся, успокойся. Ана. Успокойся. Көчейин давай. Качып кетип анан кайра жетип келишти. Бул кишинин унаасында анын ири суммада акчасы калыптыр. Анысын алып чыгып, ушул акчаны алганы келдиңер деп тартип сакчыларды айыптап баштады. Жана анысын акырын чөнтөгүнө салып, эмнегедир милицияны сен алып алдың деп, эртең жооп бересиң деп дагы айыптады. Сотканы тарт. Тарттыр. Камера. Камера тарттырат. Вот смотрите, у меня вот столько денег есть. Сотрудники старшина. Специально подставили, 0,51. чтобы забрать эти деньги, все. Эти деньги специально. Они хотят вымогать у меня. Вот смотрите, у меня 100 тысяч сомов. Старшина 0,51. Нет, а вы можете сказать по этому поводу что-нибудь? Я с Китая выиграл тендер. Так. Они хотят специально меня А за остановили. что? Не За что знаю, остановили? не знаю. Я все правильно делаю. Все. Вот 100 тысяч сомов. Если что-то пропадут отсюда, 0,51, старшина. Как тебя зовут? Туттуңуз азыр чакырабыз. Группа Как тебя зовут? Акчаңызды эсептеп алат азыр. Хорошо. Идем. Пойдем. Что-то пропадет, завтра прокуратура разберется. Акчаңызга салып кетип калса чөнтөк. Нет, там осталось. Ты же взял. Вот он. Вот. Албетте кылыктанган кишини коюп коюшкан жок. Унаанын ачкычында катып алып кеткендиктен аркасынан барышты.
Не имеешь права вообще дергать. Колман карманга акың Не бар? имеешь права вообще дергать. Акың бар дейм? Сен вообще гаишься. Акың бар дейм? Сен гаишься, ты что дергаешь, Колман карманга акың бар дейм? Ты что вообще дергаешь, бар? Жоқ, басқа пассажир. Акың бар дейм? Сізді бak. Пассажир Сізді емеспін. қоя бере алмаймын. Иди мен. бана, сен о водительді қарма, бар я шофер да сен қарма. Бар водительді қарма. Беріңіз анда. Күшті мен алып Айсы күш? Менде Күшті бар. алып кетті. Вон у водителя возьми, ба? беріңіз, Жоқ, у водителя возьми, ба? Айсы күш. Машинаның күлшін беріңіз. Мен күш жоқ менде. Күлшті беріңіз деймін. Менде күш жоқ. Күлшті. Күлшті беріңіз. Не табасыңар, шундайлар. Қой бер, Күлшті беріңіз. Экспертизаға шығады мынау. О, шығады. Женщина, вы можете не вмешиваться, пожалуйста? Какая вам разница? Большая. Вон у Не водителя, вмешивайтесь, всё. вон у водителя спрашивайте, все. Водительден Он не имеет права пассажира қолын қайырған. Күлшті беріңіз. Кім қолын қайырып отыр? Күлшті беріңіз. Қолын қайратпайсың Күлшті сен, беріңіз. қолын қайратпайсың. Снимай Қолын потом қойма, қолын е. қайратасың. Қолыңыз Қолын қармаған, неңіз қармаған. Қолын қойыр дейм. Күлшті беріңіз бе? Мен водитель емеспін. Күлшті беріңіз деймін. Водитель күлш. болсаңыз не күлшті алып Сен аласың? өзің айтатпайсың ба? Ты не имеешь права, сен пассажирді Хорошо, отыр өрді. күлшті- Вон у күлшті водителя бермейсің. спрашивай. Күлшті бермейсің анда. Күлшті не алып аласың? Айсы күш? Вон у водителя Ана водительден сұра. Ошо водительне күлшін бересіз. Водительден сұра. Жоқ, күлшін бересіз бе? Айсы? Машинаның күлшін алып Айсы, аласыз. Машина ключі. Айсы. Біреудің машинасы алып. О, ана водитель, ана. водитель албайсың. Ана албайсың. Ключін алып қойсын. Сіз алып алпайсыз. Мен алған жоқ. Ключін алып қойсын қыз. Ece Вон у көріп қой. водителя спрашивай. Сіз бермейсіз бе? У водителя спрашивай. Я вообще пассажир. А сіз алып алсаңыз болады. Алып алыңыз болады. Біреу Көрдіңдер что мен алып Ұмытып қалмаған оң бар ба? Көрдіңдер. сізге Күлшін бермейді. бересіз бе? Көрдіңдер. Күлшін Мен саған күш қолдансам қапа боласың, тұра. Анам не бұл қайрат. Қолданмай қыласың. Қойырыр. Мен жаңда айтпаймын, қойырыр. Күлшті беріңіз бе? Айсы күшті. Кем атыңыз? Айтыш отуруп бул кишини кайра унаанын жанына алып келишти. Бул жактан анан буга чейин жарым сааттай уна меники деп ылычуу салган киши эми меники эмес деп жар салды. Беріңіз күлшіңізді. Менен күш көрдүңбү? Мен зарлам келдім, бе атың ким сен? Сіз жанында отырып келіп атасыз. Мен жанында отырдым ба? Хорошо, күлшін. Қайсы күшті айтасың сен де? Машинаның күлшін алып атасыз. Машина сіздікі екен, машина күлшті алып алып, менікі машина деп атасыз. Браво, күлшіңізді беріп. Кем айтты саған менің машинамды? Құдайға сөзші. Атам, мас болып қалыпсыз. Не қыласыз? Күлшіңізді беріңіз, не қыласыз? Мен саған зарлам келіп мас болып күтші отамын саған? Зарлам кем еле? Зарылымның мына правасы жоқ. Анда он шықпа қол, кам? Оқшадан сұра. Құқтың ба? Сетек тоқсында. Жана түсірі? 100 мың ашсам барлы ертең бардың жооп бересіңіз. Айдоочусу унчукпай жүрө берди. Мунусу болсо келинчегин ачкычын каттырып коюп ылычуу салып жүрө берди. Ар кайсыны сүйлөп жатып, акыры өзү да өзүнүн кайсы сөзүнө ишенерин билбей калды көрүнөт. Эки сүйлөп буга чейин айтып кылгандарын четке агып, такыр башканы сөзүп баштады. Сен мындай мүнткеніңмен мен қашып кетсемші, жөне бір ұлаңды тарып қойып қашып кетті. Боксер, мастер спорт. Эвакуатор чакырып кетерді машина. Зачем его қолын қайрып не қарап тұрасың? Вы пассажир, я тоже пассажир. А зачем его? Зачем Асы береді? күнше, Эвакуатор чакырып алып кетер ме машинаны? Пожалуйста, бас кет. Сен зарлем көрдің мен, бұны жемені. Көрдің бі зарлем? Алып кетерсің бас. Зарлем алып кет. Сөгін бе, просто сөгін бе, сөгін бе. Ертең өзір алып кеп береді, все, болды. Сөгінбің. Неге сен қолын қарып? Сен байтан берейін. Түшір қолың. Бар эвакуатор ме алып машина? Қолың түшір дейм. Вол, водителя возьми и бар кетер. Қой бер дейм. Сен имеешь право қолын қайырған. Түсіресің екен, Что, ты имеешь право вообще bunu остановить? Бұл пассажир, не нормально. Медет, права, медет, жөн, медет. Бермеске жеке анда ключін бермеске. Зачем им берем? Где ты найди мне ключи? Берің да анда ключі. Зачем им берем? Салып бекітіп отырсың араны. Вот машина, алып кетерлер, пожалуйста. Ала тұрған Ты болса, не имеешь права оның қолын қайырғаны. Қайсы водительді? Жоқ, қайсы водитель алып барасаңыз? Медербек. Сен техпаспортты қолынан жұлып алдың. Имеешь право шоғы? Жұлып албаймын мен, неге жұлып аламын? Ал неге бер десем қайра беріп едің? Неге берішім керек сізге? Сіз правасы жоқ болса стоянка кіргізіп. Емі ұлып тұрсаң, сен ұшыл бойынша мына камерадағы тартылды тұрау. Сен менің қолыма жұлып алдың. Өзі біз негізі ұғып тұр. Техпаспортты мындай оқытып саға, праваны оқытып, нарушение болса оншықпай кешуіміз керек. Айнекті мұншалық ашып қойып, правильно? А сен қолыңыздан жұлып алып атпайсың мы сен? Жұлып алтам ба? Менде правасы бар. Мен саға өчөштіріп бермей қойдым мүкам.
Pravası yok. Sen kolundan julup aldın. Özünden suran. Kamera tartıp turdu. Özünden suran pravası var yok ekan. 100 ming so'mdu ko'rsatdim ha. Ertang jo'q bo'lsa sizlar javob berasizlar. O'chatingizda turadi 100 ming so'm. Benim sen Yo'q, bu baribir. qiladi. Ko'ryapsiz. Qiladi hozir. söyleshganda bari o'tkazib qo'yilib bo'ldi. Qarmoqdan qarshi. Bir yo'li so'ngni baytam ber. So'ngan jo'qmi? Qo'y. So'ngan jo'qmi? O'tirmiz ham. Kuching qo'llanma. Bo'pti, o'tirmaysiz. Nal bo'yicha da ertang javob berib qo'yasiz. Bilasizmi? Qo'y, kuch qo'llanma. Javob beraman, o'tirmiz. Qo'llangan emas, O'tirmaysiz. Qo'y, o'tirib bermen. Men politsiyada ishlayman. Ayol ablasi qayerda ishlaydi? Abbasning ishlaydi. Biz aldab qo'ydik. Qarasuvda ganteriyada ishlaymiz. Ertaga aniqlaymiz uni. Ova. Aniqlaymiz. Bu da sen Qayerda ko'rsat. ishlaganingizdi? Bu da sen ko'rsat. Qanday qilganingizni, meni ishdan oldirganingizni. Bu da sen ko'rsat. Bu da sen ko'rsat. Sen имеешь право bunday tanishtirganingga. Boshingizga o'zi shu bor. Tanishtirganingga sen имеешь право. Bosh bermasang sizni aka majbur olib solish. Yo'q, sen udasini ko'rsat qo'ying, chiqib ketaveraman. Qo'shsangiz ham aka o'zi. Udasini ko'rsat, otini aytib qo'ysin. Bunga jet yo'l ko'rsatish kerak sizga. Ayt ko'rsat. Ko'rsatgan yo'q menga. Ko'rsatgan yo'q. Kuch qo'llanganlar ko'rasiz. Udasini ko'rsat, otini aytib qo'y, bo'ldi, familiyang unchiqmay ketdim. Muna bola men ketdim. Ko'rsatib qo'y udasini. Atim Shumqar. Yo'q, udasini ko'ring. Sen Asanov deyishing mumkin. Ayli Usenov deyishing mumkin. Uraimov Shumqar старшина militsiya. Qarmoyim. Ko'raverin. Urayin Shumqar. Bo'ldi. Bo'ldimi? Bo'ldi. O'zim mashinamda o'tiramda. Kulishni bermaysiz, bu ayda paramni? Kuch yo'q. Men do'konga berganman. Men zalim tutib olinglarmi? Эки сүйлөгөн байкез менен алышып отуруп да тажашты көрүнөт. Тартип сакчылар бул кишини куру доомат койгондугу үчүн деп, тактап айтсак 100 миң сомду алып койдуңар деп айыптагандыгы үчүн жакынкы милиция бөлүмүнө жеткирилмей болду. Uraim Shumqar. Zarlon bilen men. Zarlonmas. Anda men спокойно men takside ketdim, qo'yurgile. Sekin ham o. Kaç dur men taksistmin. Sekin de mi o? Takside pasajirmin, kaç men? Men ne, zarlon tutib oldingmi sen? Siz erkeksizmi? Erkekmin. Söz verdiniz. Udasını ko'rsatmayman oturam dediniz. Men pasajirmin, o'tiraman. Oturunuz benim başlama. Niye oturaman pasajir? Хватит провокация алып Almıyor çaka. Ya alınbayım men pasajirmin. Ne kılasın? Men zarlon tutib olinglarmi? Zarlon bilem? 366 statuya negizinde narkolasini o'tkazamiz. Meni mi? Zarlon keldimi men? Yo'q, siz zararlanmaysiz. Siz zararlanmaysiz. Sizni quruq do'mat qilib o'tganingiz uchun 100 ming so'm aqcham bor mashinada o'tasiz. Aqchangiz cho'ntagingizda. Poyamda işlegen nece eken? Ablasına poyamda işlegen nece eken? Gelin ol. Kulüçün versin. Benim politsiyani sotib, jur'atga qo'lon qilib. Mende yo'q. Zarlon gelen yok men. Men pasajirmin. Oğlan da kıl bağlı. Bardılar. Men getirip qo'ylar. Haqqınız var arzda. Arkadaşlar var. Ketesmi yuga. Men zarlon bo'lgan jo'qman, men narkotikka borman. Zararlan qilib o'tkazayotgan jo'q. Men narkotikka borman, men zarlon bo'lgan jo'qman. Anda qil bo'lar, kuch qo'llanma qil. Yer qilsang men zarlon bo'lgan jo'qman da, tura. Adam çay içiyordu. Албетте анан тартипке ылайык өзүн Медербек деп тааныштырган бул киши да ичип ичпегендигин тастыктоо үчүн наркологияга жеткирилди. Эмнегедир анын оюнда бул жака айдоочулар гана келиши керек. Ал эми башка беренелер менен шектелгендер текшерүүдөн өтпөй эле койсо болот. Айдоочун алмайсыңар анда. Машина стоянка ою протокол түзүш үчүн сиз ошого сиз жол бербең, мишать этип атасыз. Шунда сотрудник. Мен мишать этпейм, учпайлык еттим. Сен айдоочун алмайсыңарбы? Инспектор мишать. Кана айдоочу, мен зарлом келдимби? Сен зарлом кармадыңбы мени? Машинада арнесин жок деп сиз баш ийбей атасыз. Ошол үчүн сиздин наркосуна өткөзүп туруп, 360 жыл катары баш ийбегениңиз үчүн биз Сен башың барбы? Мен айтып атам, мен зарлом келген жокмун. Эчтеке кылбай. Колуңардан келген кылбай. Фамилияңыз ким? Эчтеке жок. Асанов Ташбаев Эшмаматович. Сен машинадан суруп чыккандан кийин чыгарып алып туруп, атайла провокация кылып тургандан кийин сен көчөдө 166 кылдым деген эмес. Жүргүнчүсү мынтип бул жактан да кылыктанып баарын четке агып жатты. Жана алгач өзү унаадан чыгып ачкычын бекитип алып кетип калайын дегенин башкача кылдыңар деп дагы бир ирет тартип сакчыларга айып такты. Фамилиям Асанов Ташбаев Эшмаматович. Булар наоборот колуну кайрып алып чыгышты да пассажир экенсин сен жакшы сүйлөткөнсүң деп туруп,
Мені қордап атышат бұлар. Қордап атышат бұлар. Мен ертең прокуратураға арызданғанда бұлардың барлығы жооп беришет. Мен 200 сом беріп, Югославияға кетіп жатқан жерден правасы жоқ бір адамды тосып алып тұрып, бұның правасы жоқ екен, давай сені қарамаймыз деп тұрып, пассажирді аялымменен күш қолданып, аялыммен изнасиловать еткенге әрекет қылып, бұлар барлығы әрекет қылышты. Мен ертең жооп бойынша жазам бұларға. Мен, ака, өткенге ақым жоқ, себебі мен зардым келген жоқпын. Сіз дағы пассажир болып келсеңіз өткенге ақыңыз жоқ болады. Врач қатары айтып қойын сізге. Бейбашты деген болады, 366. Тура, Сергейдағы изнасилование попытка болады. И машинадан шығарып алып тұрып, бейбаштықты провокация деген статья бар. Довели до этого. Довели до этого. Что бұл бейбаштықларға вы довели. Біз жақша кетіп шығамыз. 42 мен 51 бәрі жоқ бересіңіз. Сатасыңар бұларды шеттен. Көресіңіз. Паспорт үйде, азы городской атасы. Сотрясение мозга болды, изнасилование попытка. Фамилияңызды айтыңыз. Асанов Бекмамат Асанович. Туған жылыңыз. 1903 жыл деймін. Екінші жыл. 72 жыл. Ошаған жеріңіз. Бейталақ деген айыр. Бейталақ. Жумгалский район, Наринская область, Карагандинский край. Безработный. СМБД. Служба национальных бездельников. Ошондой эле урдап алдыңар деген акчасы да өзүнүн чөнтөгүндө экенин тастыктоо үчүн акт менен аны тинтүү кылып чыгарып бериңиз деп көрүштү. Албетте жалган ачыкталып калабы деппи чыгарбай койду. 10 миңиз бар, 100 бар, 200 бар, не коюңуз. Ака, опча берсеңиз эми кайра саласыз да. Текшерет болду. Кагазга түшүрөбүз, кайра салабыз. Жандагы бала майор муну кайра бизге үйрөтүштү орнок. жооп бересиңер. Мен жооп берем болду. Мен кылган ишиме жооп берем. Акың жок мен колуман. Мен кылган ишиме жооп берем айтсам. Сен менин Мен преступлениямды кылган ишиме жооп берем да мен сизге. Сен менин мен өзүмө жооп берем. Негизинде алып келип өткөзөтөбүз, биз сизди өткөзүп беребиз. Жок, андай кылбайсың сен. Камеранын негизинде Машинанын бир нерсеси жок болсо, бир нерсеси ошол бала жооп берет. Кашып алат, сен жооп бересиң. Сиз айдоочу В кармане, если все, положи обратно. Нет. Они украли бе? Өзүк тинтүүгө чүрүп коелу ака. Стол үстүнө коюңуз, кайра салып аласыз. Жок. Болду ака, аш жазычы кылбай эле кой. Белки 100 миңди чыгарасыңар кайра? Мен Бай 100 миңди азыр коюп атам. Кандай бай алган 100 миңди? Мен жазып берем азыр. 100 миң акча мен тех паспортто ким алганын. Чүрүп коюңуз. Стол үстүнө камеранын негизинде өзүк тинтүү кылабыз, кайра саласыз. 169.200 акчам калды. 269.200 акчам бар. 100 миң сомду булар. Ошо азыр барын түшүрүп коелу, калганын ошо кийин өзү чыгарып. Мен ара ачкан жокмун. Мен тинтүү протокол түзүлүп атат, түшүнүп атасызбы? иностранец эмесмин мен сага. Мен Кыргызстандын гражданинимин. Расмын айттым экен, койгуңуз. Айткан. Койбойм мен сен. Колуман кол келген кылам. Мен Кыргызстан гражданинимин. Сен иностранец баш ийбейм мен. Мындан ары куруу доомат койгондугу үчүн жана бейбаштык кылып тартип сакчыларды сөккөндүгү үчүн деген шек менен Медербекти милиция бөлүмүнө жеткиришти. Албетте бул жакта тынчталган жок. Жүргүнчү буга чейин кандай сүйлөштү, ошондой ойдон калды. Ал гана эмес тартип сакчыларды сөгүп тажаганбы, чыгармачыл топту да сөгүп алууну көздөдү. Өзүнчө пиар кылбан НТСте. Туктуңбу? Замат в общественном месте мен деле арыз жазып коюнчу. Жаз, колуңан келгенди кыл ал. Албетте биз дагы уят сөздөрдү айткандыгы үчүн арызын жазып берип койдук. Акыры тинтүүсүн да жүргүзүштү. Көндүрүп отуруп чөнтөгүндөгүлөрүн да чыгарып берди. Албетте жанында майда акчасынан башка буга чейин унаасынан алып чыгып кеткен ири көлөмдөгү акча чыккан жок. Анысын тартип сакчыларынын айтымында бул жака келатып, келинчегине берип койгон эмиш. Акчаңыз кетип коз, кызмат ушундай. Мен тергөөчүгө өткөзүп берем да. Жанында жүргөн келинчегинде уруксаатын алып тинтишти. Анда да айып коюп жаткан акча чыккан жок. Өзү айтмакчы, бул арада үйүнө барып келгенге жетишкен келинчеги анда үйүнө таштап койду деген шек пайда болду. Албетте акча жок болгондон кийин анан байкебиз акчамды алып койдуңар деп күчөй баштады. Бирок өзү жардамга чакырып койгон достору да жетип келип, айрым маалыматтарга ылайык бирөөсү сот, экинчиси бажы же салык кызматкери досын сөзгө тартып тынчышты көрүнөт. Ана Медербек аттуу байкебиз бизди сөзгө тартып, жумушка залакасы тийип калат, эч жака чыгарба деп сүйлөп жатып, акчасын тартип сакчылар алып койду деген дооматын да куру экенин тастыктап айтып берди. Албетте анысын жашырын тартып алууга аргасып болдук.
Жан колбас дейді. Жоқ, аны түсініп атам мен. Жоқ, мен просто жаңа айтқаным қиқаттағым келіп жатты. Милицияны жүзмен алып өтпес, ошол чын бұл тапып бар. Ошоны деле керек болады. Қалып бол, қалып деп айтшы. Жөнді айтып жатсыз. Жан колбас дейді, жалпы. Сохранение жизни болды. Ошондой эле отпор бердим, самозащита. Мынтип жүргүнчүнүн акчасынын бар жогун аныктап алган соң ага куру доомат кылгандыгы үчүн арыздар ошол бойдон күчүндө калып калды. Ал эми тартип сакчылар кайрадан унаасы менен айдоочусу калган жака ачкычын алып барышты. Ордунан анын протоколдорун толтурушуп, унаасын айыпына токтотуучу жайына жеткиришти. Унаасы камалган соң тийиштүү кагаздары толтурулуп, айдоочусун кое беришти. Айтсак, мунун жүргүнчүсү жана бул унаанын кожоюну буга чейин айтып жаткандай погон тагынам дегени деле чын окшойт. Анткени буга чейин 2016-жылы Кара Суу районунда салык инспектору болуп иштеген экен. Бирок ошол эле жылы Ош областык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери 2000 сом пара менен колго түшүрүшкөн экен. Медер көп да 3 медер бар. Эми азыр Сиз кайсы медерсиз? Мен Мадамбеков медер. Tanışınız mı toplam benim? Tanıştınız mı? Siz az şu jayıl olmazsan 2 son akçaları para katar aldınız. Bu akçaları özlük yanınız menen belirli sağlayın. Yol olsa geçiktiriniz tinktür yürüdünüz. Yoktan özlük yanınız menen belirli olacak akçanı. Özüm akçalarım var. Taşlansın. SB 67 396. 396. Al geldi berrak durdular. Özünüzde görüp koyun. Meder özünde. Gördünüz mü? Evet. Эскерте кетсем, ушул сыяктуу окуяларга жана башка мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу жөнөтсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.